Саламатсыздарбы? Азыркы учурда эми Бишкекте бардык дүйнө жүзүндө эң оор учур болуп жатат ковид оорусу менен. Бул простой народе коронавирус. Баарыбыз карантинде отурабыз. Даже Москвада уже карантин башталды. Бир жумалык. Ошого карабай биз ночто иштеп атабыз. Но эми азыр ал суть эмес. Эң главный бүгүнкү персона бул өзүңүздөр окугандай Даниил Ажиев деген ким? Чын эле эмне себептен ал мындай нерсеге барды? Ошол жөнүндө анан вообще биографиясы жөнүндө айтабыз. Интернеттен азыр карасам, Даниил Ажиев жөнүндө полный деле биография кайсы убакта, каяктан, эмне болуп төрөлгөнү жок экен да. Бирок Кактус медианын 5 май 4 май 2018 жылдагы статьясында Бишкекте 30 вебкам студияны кармалгандыгы жөнүндө жана ага жараша 30 ашык кыз кармалып, ага анын организатору болуп 1990 жылы төрөлгөн Даниил Ажиев мурунку өзүнүн рэпер экен. Бурун Мино деген өзүнүн псевдонимы бар экен. Бирге жазып коюптур. Выступающий под сценическим псевдонимом Мина. Даниил Ажиев. Анан Октябрьский район города Бишкек поступило сообщение о том, что молодой человек по имени Даниил организовал студию по изготовлению и сбыта порнографических материалов с участием девушек. Их принцип работы заключается в онлайн-чате, где участница в обнаженном видео показывает порнографический либо эротический шоу за определенную плату. Ну, то есть вебкам, да, который баарыбыз эле билсек керек. Бул боюнча Даниил Ажиев күнөөлөнгөн. Анан дагы бир бул жерде кабар эмебеси боюнча жүрөт статья. Певец Даниил Ажиев отделался штрафом за организацию вебкам-студии в Бишкеке. Об этом сообщили старший помощник прокурора Октябрьского района столицы Бекболу уулу Жайлобек. По его словам, во время следствия Ажиев полностью признал свою вину и раскаялся. Его дело рассматривали в Октябрьском районе в суде Бишкека. Суд постановил назначить штраф для Даниила Ажиева в размере 30 тысяч сомов. Напомним, 24 апреля 2018 года парень по имени Даниил организовал заведные по изготовлению и сбыту порнографических материалов с участием девушек. Следствие выяснилось, что организатором студии был местный певец Даниил Ажиев. То есть, өткөндө да, действительно, бизге азыр жардам керек, да, Кыргызстанга действительно жардам керек болуп атат. И тут, вау, бир адам чыга калды, мен 7 миллион берип салдым, мен мына благотворительность, ТРМ, да, там, мен ар бир үйгө мала умыйщыларга мен эме берем деп. Анан бага да стало интересно. Кто это, да? Мурда кийин көрбөсөк, мурда кийин укпасак, мен деле бул статьяны биринчи жолу бүгүн окуп атам. Анан дагы бир ньюс, короче, ушундай кабарлар Инстаграмында Даниил Ажиев молодец, там, Даниил Ажиев жаңы бир управление боюнча совет чыгарды дейбиз, который Даниил Ажиев монтип алып, колуна газ кармалып, монтип алып, монтиш керек, нужно там собрать людей деп атканын көрдүм да. Но мен запись полный көргөн жокмун, потому что башында эле что түшүнүк болду, что адам действительно өзүн айтып аткан өзү түшүнгөн жок башындачы. Же түшүнсө деле, не знаю, түшүнгөн жокмун. Анан кийин жанагы Инстаграмда чыкты, что ал азыркы кармалган кезинде наркотикалык эме экенин билинди депчи. Эми наркотик чектиби чеккен жокпу аны мен билбейм, но действительно наркотик чек алган адам болчу ошол кезде. Ну ладно, не суть. Ошол кезде менде мындай сомнение болгондо, бул что-то не то депчи. Что-то не то, бир нерсе, бир подвох бар деп. И действительно ал подвох бар экен да. Ал подвох бул адам буга чейин порнографиялык же болбосо вебкам студиянын башчысы болуп организовать этип келиптир. Муну кармады 30 000 төлөдү. 30 000ди мисалы ал если кыздарга жанагындай чоң акча төлөйм деп атса, 30 кызы бар болсо, значит 30 000 бул үчүн мелочь эле болгон да. Анан бул жерден взятка берип чыгып кетти, эмне болду билбейбиз, но главный чыгып кетти. Эми мындай да,
макул эми чыгып кетти. Но бирок Даниэль Ажиев чыгып алып, мен ушундаймын, тигиндеймин дегенде комментарийде жазып баштады. Это же вебкам магнат, там вебкам магнат жжет, анан там вебкам магнат акчасын элге чачып атат деп. Анан бүгүн Гурсал 2 мурун болуптур. Бүгүн чыкты, что видео: вы кыргызстанцы, вы все такие, вы сякие, вы тупые, вы вот зарабатываете 15 тысяч сомов, тырым-пырым, вот я такой умный, я зарабатываю черным путем, тырым-пырым деп. Да, Даниэль Ажиевке айтарым, сен тапсаң тап, но бизге тийишпе деген сөз бар да. Эмнеге тийишесиң? Тийишпе да, биз өзүнчө табабыз, сен өзүнчө табасың, что тут такого да. Анан мактанып чыгып алып, мактанбай акча бердиң, унчукпай бер и все, унчукпа да. Ошончо действительно 7 миллион бергенде доказательство жок, потому что общий счетко 7 миллион түшпөптүр. Аяка деген жана депутаттардын, Салымбектин, Бабановдун акчасы эле түшүптүр да. То есть по сути Даниэль Ажиевдин айткан 7 миллиону возможно 3 миллион болушу мүмкүн, возможно даже 1 миллион болушу мүмкүн. Бирок кандай болсо дагы ал акчаны ошол эле Кыргызстандын кыздары жылаңач болуп алып башка өлкөлөргө видеосун көргөзүп атып табылган акча да. Ал эми элестетебиз. То есть азыр эмне кылып атат? Биздин өкмөттө же сот органдарына кайрыла кетет элем да, ушул видеону тараткыла, что баларга жетсин. Азыр эң жакшы возможность пайда болду. Мен бир эле эме менен обвинять эткиле деп айтат элем, күнөөлөгүлө деп. Бул отмывание и легализация нелегальных денег деген ушул статья бар. То есть отмывание денег, легализация нелегальных денег. Каким путем? Путем, что вот мен 7 миллион благотворительный кылдым дейт дагы, баягы болгон грязный деньги, урдалган жанагындай чет элден келген акчаны через өзүнүн счет аркылуу чыгарат дагы. Все. Өзүнүн акчасы 7 миллион болобу, канча миллион болот, бул өзүнүн акчасы болуп калат. То есть чистый, открытый акча болуп калат да. Анан азыркы учурда следствиеде эң мощный колунда, бир сөз менен айтканда, адам турат. Бүт Кыргызстанда вебкам эменин бардыгын через ушул адам аркылуу чыгып тапса болот. Кармас, уже кармады главасынчы. И главный мындай башыңар менен ойлонуп, муну отургуш керек. Неге отургуш керек? Анткени бул жерде статья турат, что ал күнөөлөнгөн. И бул жерде турат, что ал кармалган деп. То есть 2018-жылы. Демек, ушул жылдан бери бир эле вопрос: откуда ты нашел эти деньги? Откуда ты взял эти деньги? Простой вопрос. И эгерде доходун текшерсеңер, именно ошол жактан чыгат. И в итоге эң акыркысы Даниэль Ажиевдин выступлениясы өзүнүн эмеси болуп эсептелди. То есть Даниэль Ажиевдин өзүнүн бир сөз менен айтканда признавать этти десек болот, моюнуна алды десек болот. Неге? Эгерде бул андай эмес болсо, эмнеге антип арданат, эмнеге чыгып, силер кыргыздар момундайсыңар, силер тупойсуңар, какая вам разница, мен ал акчаны каяктан таптым, же болбосо эмне мен ойлонойм, эмне благотворительность кылардан мурда мен эмне таза табайын деп. Сен эгерде Аллах үчүн же бир тиякта Кудай үчүн кылып атсаң, сен эмнеге акчаны сен Кудай үчүн табайын дебей туруп, кыздарды жылаңач чыгарып коюп, аларды кайра жылаңач денесин чет өлкөгө сатып, биринчиси, андан акча таап, анан кыздар кетебиз, жок чыгабыз десе, жок чыкпайсың сен, же болбосо мен сени видеолорду ата энеңе көргөзөм, бүт показка коем, же болбосо кетпейсиң деп шантаж кылып, аларды кайра отургузуп иштеткен случайлар болгон турбайбы? Анын баарын эмнеге сен ал кезде Кудай жөнүндө ойлобойсуң? Эмнеге сен уже бүгүн ойлонуп жатасың? Ошол себептен достор, бул видеону максимально көтөрүш керек, бул видеону таратыш керек. Бир сөз менен айтканда, мен бул жерде элди провокацияга алдырган жокмун. Барып Ажиевди өлтүргүлө деген жокмун. Жок, өлтүрбөгүлө. Мындай адамга тийишпеш керек, сабабаш да керек, эчтеке кылбаш керек. Муну пускай сот чечсин, пускай муну соттошсун, пускай түрмөгө отурсун. Соттон өтүнүчү муну соттош керек. Неге? Анткени бул отмывает денег. Понимаете? Бул кыздарды, биздин кыздарды чет өлкөгө сатып атат. То есть проституцияга сатып атат. А мисалы прикиньте, мындай да, бир богатый адам, орусча айтат анонист деп коет. Бир богатый анонист биздин кыргыздын кызын көрүп калды да, жагып калды, муш. Анан Ажиевке чалат, тияка чалат, бияка чалат, могусты, мен алам
иттеп анан кызды болбой атып акча төлөп атып, Ажиевке да комиссиясын төлөп атып, бүт баарын төлөп атып, кызды алып кетет. Кийин колдонот, көчөгө таштап салат. Кыз тилине тагдыры өлүп атпайбы? Кыз тилине тагдыры сынып атпайбы? Анын баарына ким күнөөлүү? Ажиев күнөөлүү. Андан башка эч ким күнөөлүү эмес. Потому что ошол кызды алдап, ошол кызды акча табасың деп, акча менен алдап туруп, элдин показына кылып, кийин плюс проституцияга сатат. Негизи проституцияга сатат деген вот это менин предположение, но предположение болгон күндө дагы ситуация по факту ошондой эле болуп атпайбы? Биз мисалы интернетте жок болсо, это же не значит, что андай болгон жок деп. Ажиевдин көзүнөн эле көрүнүп турат, что мындай эмелерге аябай мындай скользкий, да, то есть мындай нерселерге бат кирип кетет. Мошенничество, аферизм, афера ушулардын ичине аябай организация, ошол организованныйга аябай бат кирет жана бат жасайт аны. Неге? Анткени Ажиевдин кылган движениясынан эле и сүйлөгөн сөзүнөн эле билсе болот. То есть на словах нету доверия. Когда мен биринчи эле видеосун көргөндө, жана видеосун көргөндө, там вот мен вот таратып атам. Таратып атсаң эмне кылайын? Ну и что таратып атасың? Мага берип атасың ошондон. Берип атасың да алдыгы кишилерге. Эмнеге элге жайып атасың? Бере бер. Да, ошондой да, бир сөз менен айтканда. И поэтому адам конкретно скользкий экени билинип турат. И не только менин предположением, а вот статья турат, статья. То есть статья дегеним это Кабар.kg официальный сайттар, Limon.kg официальный сайттар. Даниэль Ажиев ким экени жазылып турат полностью. Звезда ММА нет, то есть көрдүңүздөр, то есть вебкам магнат экени действительно даярдалып турат. Азыр эми последний нерселерди окуйлу. Азыр Даниэль Ажиев деп жаза алып отургуздар. Даниэль Ажиев. Негизгиси биз мындай нерселерди эртерээк реакция кылышыбыз керек. Эртерээк көңүл буруп, 40 чоро ошол эле 40 чоро эмне кылып жүрөсүңөр? Каякта жүрөсүңөр? Эмне тияктан бир кыздын артынан кууганда коюп ушул адамдын артынан требовать этпейсиңерби? Каякта жүрөсүңөр? Эмне кылып атасыңар? 40 чоронун жигиттери каяктасыңар? Требовать этпейсиңер? Биздин кыздар сатып атат, айланайын деп. Кечке эле кыздарды кайта эте беребизби? Кыздарды да койгойлу. 8 часов назад дейт. Владелец вебкам-студии Даниэль Ажиев водворен в СИЗО 1 мая до 26 мая. Муну уксаңыздар керек, но айтып коеюн. Организатор студию вебкам моделей Даниэль Ажиев водворен мен өзүм түшүнгөн жок. Ну, камалды да. СИЗО 1 до 26 мая. Об этом 24 сообщили в Бишкеке, Первомайский район, в суде Бишкеке. Читайте по теме. Какой? Владелец студии вебкам-моделей допросили и задержали. Оскорбил кыргызстанцев, как отмечается, ему предъявлено обвинение по статье возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды рознь. УКР, КР. Ранее сообщилось, что Ажиев доставили в следственный... доставили его, там допросили как свидетеля. Потом получилось, что он не свидетель, он преступник. Вот его камады. Эми мен соттон өтүнөмүн. Аябай суранамын, пожалуйста. Акча 7 миллион каяктан келгенин тапкыла. Сураштыргыла. Фильм полиция ким касат? Налоговый служба ошо 7 миллионго налог төлөнгөнбү? Бизнес бар экен. Налог төлөнгөнбү Кыргызстанга? Подоходный налог төлөнгөнбү? Что 10% айына 7 миллиондун 10%. Азыр мен силерге эсептеп берем. Ал Кыргызстанда жүрөт да, демек Кыргызстанда 7 миллиондун 10% бөлөбүз 100 10 700 миң сом. Мисалы 2018 жылы 2019 жылы 700 миң сом налог төлөдүбү Даниэль Ажиев? Же ушундай вопростор менен квантум дегенди азыр текшеребиз. Азыр 7 миллион сом налог төлөдүбү? Ушуну текшергиле. Бул акча каяктан келди? Ким которду? Эмне болуп ушул 7 миллион Даниэль Ажиевдин счетунда турат? Эмне болуп ушул 7 миллионго ал жанагы продуктыларды алып атат? Бул статья боюнча отмывание денег или легализация нелегальных денег деген нерсе бар. Азыр мен прям окуп берейинчи ошону сиздерге. Закон отмывание денег.
Кыргызстан. Мына статьянын өзүн таптым. Закондук. Закон Кыргызской Республики дейт. О противодействии финансовой террористической деятельности и легализация отмывания преступных доходов дейт. Настоящий закон устанавливается систему мер, направленных на противодействие финансирования террористической деятельности и легализация отмывания преступных доходов, а также на противодействие финансирования экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Нет. В принципе, это отмывание денег, общие эмеси, общее положение. Первое основное понятие и термин использованы в настоящем законе. Мен мындай эле подтема окуйн, анткени аябай көп статьянын ичинде аябай көп термин бар да, чтобы закон туура болуш үчүн аны аябай чоң жазат да. Банк оболочка, банк ширмы, банк нерезидент, зарегистрирован в качестве банка. То есть тоже отмывание. Екинчиси бенефицирование владельцев, физические лица, которые в конечном итоге через цепочку владения и контроля. Ну, то есть через этот, да. Верификация, процедура проверки идентификационных данных клиента, высокие сторона, деловые отношения между клиентом и финансовым учреждением, замороженные операции, сделки, идентификация иностранный клиент. Короче, отмывание преступных доходов, отмывание. Короче, мына көрдүңүздөр, бул жерде бир сөз менен айтканда бул ссылканы, потому что аябай көп экен, аябай көп. Отмывание денег деген эле өзү килтиген бир статья экен. Сооронбай Жээнбеков кол коюптур уже. То есть аябай чоң экен. Буну окуш керек, шашпай окуш керек. Азыр мен биткеден баш-башынан айтып берейин дедим эле, но аябай видео узарып кетет, и не интересно дагы. Эгер интересно болсо, ссылка менен кирип көрсөңүздөр болот. Отмывание денег. То есть, соттон эмнеден сурайбыз? Пожалуйста. Биринчиден, Даниэль Ажиевдин доходун текшериңиздер, каяктан келет, бүт туугандарын текшериңиздер, бүт энесин, мамасын кечирип коюңуз, эми балаңыз эме кылып атат, ушундай иш кылып атат. Текшериш керек. Энесин, бүт туугандарын, бүт жерин текшериш керек. Биринчиси. Экинчиси, бүт бизнесин барын bir söz менен заморозка коюш керек, конфискация кылыш керек, бизнестин имуществосун полностью. Экинчиси, бул адамдын бүт биографиясындагы болгон доходун, ал доходго налог төлөгөнбү, ошонун баардыгын, и плюс эгер налог төлөбөсө, анда ошонун баарын штраф кылып мойнуна илип, и плюс отмывание денег деген үчүн бул жерде жазбаптыр канча береринчи, потому что же мен таппай атам канча берерин жазбаптыр. Короче, жазылбаптыр да канча жылга соттолорун эгер отмывание денег боло турган болсо. Но главный менин астына комментарий жазып коем, анткени убакыт аябай узарып барат. Демек, бир сөз менен айтканда, бул адамды соттош керек. Болбойт мындай. Элестеткиле, любой адам, да, барып мынтык сатып, там проституткаларды сатып, кыздарды сатып, же болбосо тигиндей кылып, акча таап, анан кайра Кыргызстанга келип, ал акчанын биртке бир мынчалык бөлүгүн мынтип, ой, мен благотворительность кылып атам деп аябай жакшы киши болуп, Инстаграмда подписчик чогултуп, анан эл Алла разы болсун сага дешип, анан красавость этип, анан бир күнү чыгып, анан депутат болуп, андан кийин барып эле анан президент болуп отуруп калган болмок беле. Бул ушундай кылып атат биздикичи. Как Пабло Эскобарды билесиздер, Пабло Эскобар. Биягынан элди өлтүрүп атат, кырып атат, тытып атат, өлтүрүп атат, наркотик сатып атат Америкага. Биягынан элине почистить үчүн кичине четинен берип, тим эле ошо колумбиялыктар, мына сага ушу Пабло Эскобар деген кудай дейт, анан өзүнө армия топтойт. Бул так эле ошондой болуп атат. Бияктан болгону гана
наркотиктин ордуна кыз болуп калып атат. Кызды сатып, ал акчаларга алып, ал акчалардын частичин элге берип, анан элдер Даниил Ажиевдин эле ушундай бизге келиш керек. Боктубу силерге, ошондой келсе баарыбыз сатып жоготот, проститутка болобуз баарыбыз. Эми эркектер болбойт, эми кыздар биринчи болот. Ошон үчүн давайте репост, көбүрөөк лайк баскыла, досторуңар менен бөлүшкүлө. Биринчиден бул видео пропаганда катары болуп кетет, ошон үчүн айтат элем, комментарийга жазбагыла. Ажиев сени өлтүрөм деп. Жок, жазбагыла. Жөн эле тааныштарыңарды чакыргыла да, көргөзгүлө. WhatsApp'тан группаларга жөнөткүлө, ушинткиле да. Өлтүрөм деп жазбагыла. Анткени азыр деген комментарий жазыш бул опасный нерсе. Ошон үчүн комментарийда жазбагыла, өзүңөрдү кармангыла, Пока сак болгула, паника болбогула. Буюрса бул убакытта өтөт. 1-2 айдын ичинде буюрса где-то эми баардыгы кайра мурунку абалына келет. Чыдап биртке үйгө отуруп, эс алып, менин видеомду көрүп, элдер менен бөлүшүп коюңуздар. Лайк басыңыздар, саламатта калыңыздар.